Эми бул жерде Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызды дагы бир сүрөттө баягы мактап атат. Лaqad kana lakum fi rasulillah uswa hasana. Пайгамбар алейхиссаламда Расулуллах силер үчүн өтө чоң усва деген өрнөк, үлгү, силер үчүн өрнөк боло турган, үлгү боло турган эң чырайлуу көркөм өрнөк Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дейт. Бул аятты Алла таала алып келишинен максат бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Хандакта дагы үлгү болгон. Хандак урушу болгондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баштан аяк сахабалар менен чогуу жүргөн. Пайгамбарыбыз өкүм кылып коюп кетип калса болот эле. Барып өзүнүн ишин кылса болот эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам андай кылган эмес. Өкүм кылып кетип калган эмес. Баштан аяк алар менен чогуу ошо Хандакты чогуу казышкан, окопту чукурду чогуу казышкан. Андан кийин ачка калса ачка калган, муздаса муздаган пайгамбарыбыз. Алар ачка калып таш байлаганда пайгамбарыбыз да таш байлаган. Ушулардын бардыгыны Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам баштан аягына чейин чогуу жүргөн. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Лaqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana." Силер үчүн пайгамбарда өтө чоң үлгү бар, сабак бар. Ал заттын ар бир иши, ар бир кыймыл аракети, ар бир сөзү силер үчүн өтө чоң үлгү, сабак деп Аллах субханаху ва таала баяндады. Демек пайгамбарыбыздын сабагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не кылды? Ошол жерде баштан аяк өзү турду. Алар менен чогуу казды, баягы таш чыгып калганда ошол ташты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү не кылган? Базган менен уруп, сындырып, талкалап алып чыккан саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын ар бир кыймыл аракети биз үчүн үлгү. Ошон үчүн ким жетекчи болом десе, ким устаз болом десе, элди башкарам десе, ал ошондой иштерде эл менен чогуу болуш керек. Ушул биз үчүн үлгүлүк. Пайгамбарыбыздын үлгүсү ушул болуп атат. Эл менен чогуу болушуң керек, элди буйруп коюп, өзүң отура берген жакшы нерсе эмес. Ошол иш жалпы адамзаттын иши болсо, жалпы динге тиешелүү иш болсо, өзүңө тиешелүү иш болсо, анда кичине дебей, жаш дебей, кары дебей, бардыгы чогуу кылыш керек. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын усвай хасанасы. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде өзү чогуу аткарып биз үчүн көрсөттү. Андан сырткары негизи Кур'ан-ы Керимдеги немелер, аяттар балдар бир окуяга хас эмес. Ошон үчүн арабтар, муфассириндер айтат: "Ал-ибрату ли умумил алфаз, ла хусусис сабаб" дейт. Бир эле вакыяга тиешелүү эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир эле жихадка, Хандакка тиешелүү эмес, жалпы жашоосунун бардыгы биз үчүн үлгү. Пайгамбарыбыз бир эле учурда атада болуп үлгү болгон, пайгамбарыбыздын 6 баласы болгон, 4 кыз, 2 уул, 3 болгон, 2 уул. Улардын бардыгы ата болду. Кандай ата болуш керек? Пайгамбар үлгү болуп көрсөткөн. Пайгамбарыбыздын бир эле учурда саллаллаху алейхи вассаламдын 9 аялы болгон. Алар менен жашаган, аларга кандай жолдош болуш керек, жубайларга кандай мамиле кылыш керек, аларды көрсөттү. Бул да усвай хасана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир эле учурда жетекчи болгон, ошолор башкарган жол башчы, пайгамбар, Аллахтын пайгамбары, кандай болуш керек, аны көрсөттү. Алла менен болгондо кандай мамиле кылыш керек, аны көрсөттү. Уруш учурунда кандай абалда болуш керек, аны көрсөттү. Кошуналар менен кандай мамиледе болуш керек, аны көрсөттү. Кафир менен, душман менен кандай мамиледе болуш керек, аны көрсөттү. Бүт барыны Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн. Ошон үчүн лaqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Пайгамбардын ар бир жашоосу, ар бир саатында, ар бир сөзү биз үчүн чоң үлгү, усвай хасана, көркөм өрнөк, чырайлуу көрүнүш, чырайлуу нерсе. Демек, ээрчийм десең кимди ээрчиш керек? Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды. Андан башка ээрчий турган камил зат жок. Бир гана камил зат ким? Аллахтын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушуну Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Эгер Аллахны жакшы көрсөңөр, ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах." Аллахны жакшы көрөм десеңер, пайгамбарыбызды ээрчигиле дейт Кур'анда. Иттабиуни, пайгамбарды ээрчигиле, иттабиу. Пайгамбарды ээрчигиле, юхиббукумуллах, силер Аллахтын махбубу болосуңар дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосу биз үчүн чоң сабак. Ар бир кыймыл аракет ишини билишибиз керек. Пайгамбарыбыз кандай мамиле кылды эл менен, Алла менен, кошунасы менен, аялы менен, баласы менен, туткундар менен, кулдар менен, бүт баары менен кандай кылды, кандай мамиле кылды? Ушулардын баары биз үчүн усвай хасана. Ошон үчүн Кур'анда Аллах силерге, пайгамбар силерге өзүңөрдүн жаныңардан жакыныраак деген. Себеби биз билбегенди ал киши билген. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам некен биз үчүн жашоодо эң негизги муаллим, эң негизги өрнөк. Ушул затты ээрчип жашасак, иншалла, эки дүйнө бактылуубуз.